8 августта Ысык Көл облысы боюнча өткөн инвестициялык кеңеште Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу шаардын инвестициялык потенциалына арналган долбоорду сунуштады. Бизге ушу темир жол, анан унаа кетчү жолдордун баары ушу Балыкчы шаарына келип, Балыкчы шаарынан транзитный болуп өтөт. Ошол себептен Балыкчыга логистика ар түрдүү ар тармактуу логистикаларды ача турган болсок абдан ыңгайлуу болот. Бул дагы экспорт импорттарга шарт түзүлөт. АТРдин алкагында кошулгандан кийин биз ушундай электр энергия өндүрүшүн чыгарам деген инвесторлорду кабыл алганга даярбыз. Анткени бизде дагы 2000 гектардай жерибиз турат. Кудай буйрса, Балыкчы шаарын жакшы билесиздер, жайы кышы күн тийип турат да. Кышында да бизде кар жабайт. Ошол себептен биз ар дайым инвесторлорду күтөбүз. Андан сырткары Балыкчы шаарын билесиздер, Союздун убагында өндүрүш шаар болгон, завод, фабрикалар бар бизде көп болгон. Тилекке каршы Союз тарагандан кийин көбү менчикке чыгып, талкаландыга дагы кеткен ишканалар да болду. Азыр биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен биз инвентаризация жүргүзүп, азыр мамлекетке алуу иштерин да жүргүзүп атабыз. Кудай буйрса, бир топ ишканалар дагы азыр тергөө ишинде болуп атат. Кээ бирлөр бизге өттү. Инвесторлор келе турган болсо дагы ошондой жакшы бир өндүрүштөрдү ишти алып кетебиз деген үмүтүбүз абдан чоң да. Мэр өз сөзүндө инвестиция үчүн жагымдуу жер катары балыкчынын негизги артыкчылыктарын белгиледи. Анда балыкчынын заманбап инфраструктурага, анын ичинде транспорт системасына, коммуникацияга жана сервистик ишканалардын өнүгүүсүнө, көлдүн кире беришинде жайгашкан шаардын популярдуу туристтик жайга айлануу мүмкүнчүлүгүнө, шаар бийлиги инвесторлорго жеңилдиктер жана колдоо көрсөтүү менен инвестицияларды тартуу үчүн шарттарды түзүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Курулуш компаниялары болсо дагы айтып берет элем, Балыкчы шаарына келип көп кабаттуу үй салабыз дей турган болсоңуздар, биз жер бөлүп бергенге даярбыз. Биргеликте биздин договордун негизинде ушу жерлерибизди беребиз. Анан сиздер менен сүйлөшүү жагын келишим болот деген үмүтүбүз абдан чоң. Шаар ичиндеги базарды иретке келтирүү боюнча да иш алып барып атабыз. Анткени билесиздер, туристтердин көбү өтүп барат, Балыкчы шаарына токтойт. Балыкчынын эли айыл чарба иштер менен көп алектенбейт. Бизде көбүнчө соода сатып, анан жанакындай завод, фабрикаларды ачып, ошол жерлерге биз жумуш ордуларын камсыз кылып беребиз да. Ошол себептен азыр биз чоң бир базар салуу боюнча ишибизди баштап атабыз. Бул боюнча да проектти бүтүрүп атабыз. Бул боюнча базарды мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен дагы ишти алып барсак абдан жакшы болот деп ойлоп турам да. Инвестициялык кеңештин алкагында туризмди, индустриалдык парктарды, энергетика секторун жана башка тармактарды өнүктүрүүгө тиешелүү сунуштар берилди. Ушундай эле бизде Толкун пляжы бар, Балыкчыда 2 борбордук пляж бар. Ушу Толкун пляжындагы мурунку иштегендер көбүнчө жерлерибиздин бар менчикте болушкан да билесиздер да. Эми Кудай буйруп азыр мамлекетке кайтарылып атат да. Ошо 6 гектар жерди биз мамлекетке кайтарып алдык. Ал да көлдүн жээгинде болчу, Толкун пляжында. Ал жердеги 2 гектар жерди биз менчиктештирүү программасына киргизип, азыр аукционго чыгарганы турабыз. Ошол 2 гектар жерди ким аукционго катышып ала турган болсо, ал жерге дагы ушундай коттедждерди салып, биздин борбордук пляжды дагы өнүктүрүп берет деген үмүтүбүз абдан чоң. Көлдүн кире беришинен баштап Грин-Сити чейин ушу велодорожка барса, күн чыгыш жактан ары Ысык Көл району ушу велодорожканы улап кетиш керек. Андан кийин Ысык Көл району ушу велодорожканы кылып бүткөндөн кийин Түп району кылыш керек. Андан кийин ушундай биз тегеретте велодорожканы кылып турган болсок, Кудайым буйрса, дүйнөнүн спортсмендери бизге сборго келе баштайт. Таиландка барып атышат, Европага барып атышат. А биздин тоолуу аймагыбыз спортсмендерге абдан ыңгайлуу да, абдан ыңгайлуу. Ошол себептен ушул велодорожка болуш керек. Көчөдөн байкайт болушуңуздар керек. Ар бир өтүп атканда четтен келген спортсмендер ушу чоң машиналар жүргөн жерде чуркап жүрүшөт. Бул абдан
уят десем болот, анткени биз ушундай туристский зонада болуп туруп ушу велодорожка сөзсүз түрдө түзүп беришибиз керек деп ойлойм. Мэр ошондой эле балыкчы шаарын мындан ары өнүктүрүү жана жаңы жумуш орундарын түзүү үчүн инвесторлор менен кызматташуунун маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Мындай инвестициялык кеңеш инвесторлор менен региондун бийлигинин ортосунда маалымат алмашуу үчүн жакшы аянтча болуп калаары белгиленди.